Жаш баладай кылып карайбыз да, буну эми жакшынакай кылып. Гүл өстүргөн бул күнөсканада жумуш кызып, быйылкы көчөттөр жашылданган маал. Уулбүк Калбаеванын айтымында 14 түрдүү гүл көчөттөрүн баладай бапестеп, кылдаттык менен өстүрүп жатышат. Анткени бул жерде өстүрүлгөн гүлдөр март-апрель айларында Жалал Абад шаарынын аймагына эгилет. Алгач тюльпандар отургузулат. Бул гүлдөр дагы ушу немеге Жалал Абад боюнча жетпейт да. Жетпеген үчүн биз дагы ошо былтыркы гүлдөрдөн, уруктардан алып калып, өзүбүз өстүрүп атабыз. Муну деле жаш баладай карабасаң болбойт да. Муну жылуу кармаш керек. Антпесе муздап калса бул өлүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн жылуу кармап ошондон өсөт. Анан жылуу суу беребиз. Мындагы көчөттөр өз-өзүнчө бөлүнүп, баштыкчаларга которулат. Гүлдөгөндө гана көчөлөргө бөлүштүрүлөт. Бирок дал ушул гүлдөрдү уурдап кетүү, сындырып салуу коомчулуктун оорусуна айланган. Жумушчулар жыл сайын ушундай көйгөйлөргө кабылаарын жашырбайт. Бул стаканчык эми бул гүлдөп неметкичи мына көчөгө чыккыча, көчөгө чыккандан бул стаканды алабыз дагы ошо топуракка салып ушу жерден неме кылып берет, ошо эркектерибиз даярлап берсе, ошо даярлайбыз да. Мына немесен пакеттен чыгат. Гүлгө кызыгып ошон келер, сал мындайраак ала албагандар тебелеп кетет, уурдап кетет, анан сындырып бири-бирине сайып. Жакшы гүлдөп неметип аткан немени деле сындырып кетсе, ичиң ачышат. Кайра ошо жокторго экебиз. Уурдап кеткендерге да экебиз, сындырып кеткендерге экебиз. Ирилештирүүнүн алкагында Жалал Абад шаарынын аймагы кеңейип, мекеме көрктөндүрө турган жайлар көбөйгөн. Деген менен быйылкы жылы гүлдөр үчүн жергиликтүү бюджеттен өткөн жылга салыштырмалуу азыраак каражат бөлүнгөн. Бирок мекеме климатка чыдамдуу гүлдөр менен шаарды көрктөндүрүүнү пландоодо. Каражат именно гүл урук боюнча кичине азыраак бөлүнүп калды. Былтыр 1 миллион 350 миңдей бөлүнгөн эле. Быйыл 800 миңдей бөлүндү. Азыраак бөлүнүп калды. Бирок күзгү гүлгө биз ойлойбуз 6 айлыктан же 9 айлыктан дагы бөлдүрсөк. Жылда эгип келип аткан биздин климат менен өзүңүздөр билесиздер, Өзбекстандын климаты бирдей эле. Өзбекстан менен тажрыйба алып барганда деле көргөндө деле кайсы гүлдөргө маани бергенбиз. Бизде өстүрүлүп аткан гүлдөр биздин климатка туура эле келет. Ал эми бак дарактардын көчөттөрү үчүн жергиликтүү казынадан 3 миллиондон ашык каражат бөлүнгөнү маалым болду. Айсариев быйыл шаар аймагына чынар, каштан жана дуб дарагынын 3 миңдей көчөттөрү эгилерин белгиледи. Аклай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.